Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Иманалиев Канибек Капашевич. Эфирден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Канибек мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Жаңы жыл жакшылыктардын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Биз ушул жаңы жылга чейин бир топ эл өкүлдөрүн жана бир топ кесиптеги инсандарды чакырып, шайлоо боюнча ойлордун ортого салып жатабыз. Анткени жаңы жылдан кийин шайлоону унутуп, жаңы жашоого кадам ташташыбыз керек. Ошон үчүн деген жаңы жылга чейин бир аз коомчулукка бир ойлорду алып тартуулап коелу деген үмүт менен, тилек менен ошо сурап жатабыз. Сиздин ушул шайлоонун өтүшү боюнча оюңуз кандай? Арыбаңыздар, келе жаткан жыл ит жыл экен. Кыргыз элинин бүт макал лакаптары итке байланыштуу өтө позитивдүү. Үйгө ит келсе, чоочун ит келсе да киреше келди деп коет. Ошол эмки жыл ар бир кыргызстандыктар үчүн, жалпы мамлекетибиз үчүн, сиздердин сайт канал үчүн дагы кирешелүү жыл болсо экен деп тилейм. Чоң рахмат. Ал эми шайлоо бул чоң сыноо. Орто Азия мамлекеттеринде ошол чыныгы атаандаштык шайлоо бизде өттү. Позитивдүү жагы тынч өттү. Кандайдыр бир өкүнтө турган жактары көп, ресурстар пайдаланылды. Шайлоодо биз мындан да таза өткөзсөк болмак эле. Бирок ушундай болуп калганы өтө өкүнүчтүү. Мындан келди шайлоонун өтүшүндө бир топ кемчиликтер болгон жөнүндө кичине кейиз ошого. Эми ар кимдин ою ар кандай экен. Кээ бирлөр абдан таза өттү, 54% деген бул 54% бул абдан калыс сан. Анткени кээ бир кошуна өлкөлөрдүкүндөй же болбосо мындан мурунку президенттердикиндей болуп 70-80% болгон жок деген да ойлорун айтып жатышат. Анда эмесе, андан кийинки сурообуз, мына сиз ушул Жогорку Кеңеште көп бир көйгөйлүү маселелерди ачык айкын айтып сүйлөп каласыз. Бүгүнкү күндө биздин экономикабыздын өнүкпөй жаткандыгы же болбосо элдин бир дүпөйүл кайгырып турганына ушу биздин мамлекетте эмне оңунан келбей жатат сиздин оюңуз боюнча? Эки система дүйнөдө. Бул конкуренциялык атаандаштык экономика. Экинчиси саясаттагы атаандаштык. Бизде экономикадагы атаандаштык бар, бирок ага бөгөттөр көп. Мисалы үчүн бүгүн мамлекет менен жеке ишкана соттошсо, сөз жок мамлекет утат. Андай болбош керек. Ким калыс болсо ошол керек. Же апа эсе менен бийлик соттошсо, сөзсүз түрдө бийлик утат. Андай болбош керек. Ким мыйзам тарапта болсо ошол керек. Бүгүнкү көйгөйлүү маселе бул сот реформасы. Мына бүгүн көрдүңүздөр, дүйнөлүк индексте биз 153 өлкөдөн эң арттагы 30 өлкөгө келдик. Тажикстан, Түркменистан, Казакстан, Өзбекстан баары бизден алтыга кетти. Эки алдыга кетти. Казакстан мисалы үчүн 66 орунда жүрөт. Суунун берки өзүндө туруп, биздеги эң арткы өлкөлөргө түшүп калганыбыз бул албетте Кыргызстандын беделине өлкөсүн түшүрбөй койбойт. Баарыбыз үчүн ойлонто турган, кийинки жыл ошондон туура жыйынтык чыгара турган маселе деп ойлойм. Мисалы үчүн Канибек Капашев бул деген Жогорку Кеңештин айткан сөзү, ошо Жогорку Кеңеш депутаттарынын айткан сөзүн эл бир чындыкка жакын, же болбосо ошо көйгөйлөрдү айтса деген ошо элге кейип жаткан сыяктуу кабыл алышат да. Мындан келди, бизде Жогорку Кеңеште бир чоң кемчилик бардай сезилет. Анткени кээ бир депутаттар качан чыгып сүйлөсүн, баары жакшы, баары ойдогудай, элдин курсагы ток, баары жакшы болуп атат, экономикасы өсүп атат деген сөздү айтып, ошол багыттан чыга алышпайт. Ал эми кээ бир депутаттарды, анын ичине сизди кошуп айтып кетсем болот, баардык учурда эле биз начарбыз, карызбыз, эл кыйналып жатат, саясатта чындык болбой жатат, бийлик калыс болбой жатат деген ойлоруңуздарды айтасыздар. Мүмкүн ошол экөөнү чогултуп туруп, дайыма эле ушу жаман болуп атабыз деген сөздү бир депутаттар айтып, жакшы эле кетип атабыз деген сөздү бир депутаттар айтпай, ортодон чогултуп туруп бир багытка, бир мненияга келген учур болобу же кандай кылсак болот? Андай да депутаттарыбыз бар. Бир эле цифраны айтайын, 2011-жылы ички дүң продукциясы киши башына $1160 болчу. Азыр $1100-200. Бир жылда $10 кошулуп $40 өсүптүр. Инфляция өсүп кетти да. Бул дагы шериктеш өлкөлөрдөгү эң төмөнкү көрсөткүч бизде болуп калды да. Андан кашкайган чындык бул дүйнөлүк банктын эсеби, андан кача албайбыз. Жакшы жактар да болду. Мисалы үчүн ошол датка кемин курулду, түндүк түштүк жолу курулуп атат, Бишкек ТЭЦи чоң реконструкциядан өттү. Бул жактары да бар.
бирок биз мындан да жакшы кылсак болот эле да. Биз коңшу мамлекеттерге салыштырбай өзүбүздү, биз Грузия сыяктуу жанагы алдыңкы европалык баалуулуктарга умтулган, мыйзамдуулукка, реформага умтулган мамлекеттерге салыштырсак абдан жакшы болот эле да. Себеби адамдын өмүрү кылым менен өлчөнбөйт, жыл менен өлчөнөт экен да. Эгерде биз ошо Грузия сыяктуу реформа кылып кетсек, азал дүйнөдөгү бизнеске эң ылайыктуу 10 өлкөнүн катарына кетти. Акыркы 5 жылда канча адамдар дүйнөдөн өтүп кетти. Өмүр кыска экен да. Биз ушул азаттыктын үзүрүн көрөбүз деп жүрүп канча адамдар эрте өтүп атат. Жана өзүңүз кошумча, мына азыр автокатастрофанын саны боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунга чыктык. Биз транзиттик өлкө эмеспиз. Биз аркылуу бөлөк дүйнөгө мамлекеттер каттап атат. Ошондо кырдаалда болуп дагы бул мамлекеттеги мыйзамдуулуктун, тартиптин жоктугу да. Кеп, мисалы үчүн 7 жылда биз 2 жолу коалицияда да болдук. Биз оппозицияда болдук. Бирок коалицияда турганда дагы бийликтин кээ бир кемчиликтерин айтып келгенбиз, позитив жактарын айтып келгенбиз. Азыр президенттик шайлоо бүттү, мен бир 3 приоритетти көрүп турам. Бүт саясий күчтөрдө консолидация. Путин президент болуп келгенде эң биринчи миссия ушуну койгондо, мен Россиядагы бүт саясий күчтөрдү консолидация кылайын деп. Эгерде биз шайлоодо сен тиги иштедиң деп баарын мектептин директорун, врачты кызматтан алып баштасак, Кыргызстан кичинекей элбиз. Парламентке келбей калган саясий күчтөрдү добуш керек. Парламенттин ичиндеги саясий күчтөрдү добуш керек. Кыргызстандын элитасы ба тандамал инсандар аз эле биргелешип улуттун энергиясын, рухун, күчүн, дөөлөтүн, билимин бирге алдыга жумшасак, өткөндөн сабак алсак, биз тез өнүгүп кетебиз. Андан кийинки суроом, сиз өткөндө жогорку кеңештен ушул биздин мигранттар жөнүндө бир ыр чыгарып окуп бердиңиз эле. Мүмкүн биз билбеген, биз түшүнбөгөн ошо мигранттардын бир сиз менен жолугушуп кеңешкен сөздөрү бар. Бул ыр жөн эле жайдан чыкпаса керек. Ошол жөнүндө бир аз айтыңыз. Мигранттарды мен акыркы 15 жылдан бери кыдырып жүрөм. Өзүм жеке визитим менен, мамлекеттик иш-чара менен барып калганда, бул жолу атайын мигранттар менен жолуктук. Ар бир 6-чы атуулубуз тышта жүрөт. Бирок ошол ар бир 6-чы атуу жиберген акча Кыргызстандын бюджетинен дээрлик 12%-ке көбүрөөк да. Биз ызы чуусу бүтпөгөн Кумтөр чатагы бар. Кумтөрдүн чатагы биздин мигранттар берген акчанын 10%-на жетпейт да. Ошол мигранттардын акча чогултуш үчүн бизден салык инспекциясы же казына иштебейт, алар өздөрү жөнөтүп атат. Бул чоң инвестиция. Алар биринчи инвестор, алар биринчи биздин меценат. Айылдагы спорт аянтчасын, бала бакчаларды, мечиттерди ошол салат да. Үчүнчүдөн ал бизге прогресс алып келет. Ошол жактан өнөр үйрөнүп, ошол жактан бизнес үйрөнүп алып келет да. Ошондуктан мигранттарга мамлекеттин мамилесин өзгөртүш керек. Ага парламенттин күчү жетет деп ойлойм. Анан бүт көйгөйүн чечүүгө мыйзамдын, парламенттин дагы кудурети жетчиде эмес. Анан ошолордун менен көңүлүн бөлүшүү, ошолордун муңун, көйгөйүн угузуу катарында. Себеби алар айтып атат, Москвада жүргөн, Россияда жүргөндөр күнүнө бирден адамдын маркумду узатышат экен байкачы. Анан ошолорду угуп, анан канчасы ошол жакта көмүлүп калып атат. Анан ар бир кыргыздын эң акыркы өмүрдөгү керези ошол кыргыз жеринде көмүлсөм дейт да. Кыргыз тилин билсе дейт балдарым, неберелерим. Дагы ошол жакта калып калса 3-4 ата өткөндөн муун өткөндөн билбей калат деп чочулайт. Ошонун баарын биргелештирип, кыргыз тилин билбей калабы деп. Кыргыз салтын унутуп калабызбы деп ойлойт. Ошонун баарын анан кийин мыйзамда жетпей калган сөзүмдү ушу ырга салып көрөйүн дедим. Эгер мүмкүн болсо биздин да көрөрмандарга бир азын улак окуп бериңизби? 2-3 куплет. Ошо кыргыз жери кантип мигранттарды күтүп атат да. Көл күтөт, көк мөлтүр мелмилдеген, жол күтөт, көп сырларын эл билбеген, элет күлтөт алдыңардан утур карай, илинип комуз күтөт чертилбеген, карынын кеби күтөт айтылбаган, таластын суусу күтөт шарпылдаган, Баткендин гүл жазары күтүп эми, алайдын тоосу жатат калкылдаган, бүлбүлдөп күйүп турган билик сыңар, мергенден жаратылган кийик сыңар, бай кыргыз, кедей кыргыз, орто кыргыз, баарыңар кыргыз сыңар, ыйык сыңар, эл багып, жерди багып жигер менен, узарып учугубуз силер менен, үйүнөн алыс жүргөн мекендештер, биз элбиз, биз өлкөбүз силер менен. Абдан жакшы жазылыптыр. Менимче бул
бир тарыхтын да бир бурчун ээлей турган ыры экен. Анткени мүмкүн качандыр кыргыздар баардыгы Кыргызстанга келип өз өлкөсүндө бактылуу болуп калса, бул ырды тарых катары ошол убакта жазылды эле деп окуй жүрүш керек экен. Эми сөзүбүздүн акырында Каныбек мырза, мына бизде жаңы жыл келе атат, 2018 жыл. Жаңы жылга биз жаңы ажоо менен, жаңы дем менен, жаңы күч менен жана жаңы баягы эле өчпөгөн жаңы үмүттөр менен баратабыз. Ушу келген жаңы ажоо жөнүндө сиздин жеке пикириңиз кандай? Анткени ал киши дагы, сиз дагы көптөн бери саясатта чогуу эле камчы уруп келе жатасыздар. Бул кишинин кайсы сапаттарын байкадыңыз? Биз парламентте 2000-2005 чогуу иштедик. Ал спикердин орун басары, биз депутат элек. 2007-2009 депутат катары иштештик. Кийин премьер-министр болду, биз депутат катары иштештик. Мүмкүн ушул доордо кыргыз элдин тагдырына жазылган падыша ушул инсан болуп чыкты да. Бул жана кыргызда айтып аткан таалайлуу менен талашпа деп. Пешине жазган. Бир жыл кечиресиз, бир ай болду кече. Бир айда мындай бир чоң омоктуу иш алып барыш кыйын. Бирок биринчи ошол жана тышкы саясатка байланыштуу жүрүштөрү, Россияга барганы, Өзбекстан менен көп маселе чечилгени, Казакстан менен чечилгени, тажрыйбасы жетишерлик деңгээлдеги деп ойлойм. Мындай бир кандай бир ката кетиргенин айта албайм. Бирок мындан кийин эми чоң сыноо турат. Себеби көп эл чоң үмүт менен карайт. Кийинки жылга дагы, бул президентке дагы ошол үмүттү актоо үчүн эбегейсиз саясий эрк керек. Эбегейсиз саясий эрк керек. Себеби алдыда чоң тоскоолдуктар турат. Эгерде ошол ичкиндүү болуу керек экен. Ошол үч нерсе керек го дейм да. Бул бир эле партиянын эмес, жалпы Кыргызстандын президенти болуш керек. Бул өзүнүн жеке үй бүлөлүк тууган туушканын кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгына ишендире билиш керек. Ошонун астында болуш керек. Үчүнчү, Кыргызстан үчүн ким башын сайып эмгектенсе, ошонун баарын башын кош керек. Ошону бирге болуш керек. Мисалы үчүн бизде деле Атамекен фракциясы оппозициялык болгон менен ушул жаңы президент жаңы кадамдарды, чечкиндүү, жигердүү кадамдар жасаса, иштешебиз деген күчтөр даяр. Колдоп да беребиз. Эгерде реформаларды баштаса, эгерде сот реформасына жанагындай саясий чечим чыгарууга бөгөт койсо, эгерде оппозицияны куугунтууга бөгөт койсо, эң негизгиси бизде ажоонун иши бул калыс болуп берсе. Калыс болуп берсе, Саясий куугунтуктоолорго жол бербей, жана басма сөзгө кысым көбөйүп кетти. Өкмөттүк эмес уюмдарды гана ушул кетип бараткан жыл оор жыл болду. Айрыкча биз Атамекен фракциясы көп күндөрүбүздү тилекке каршы сот процесстеринде жүрдүк. Бул Текебаевдин соту, Шыкмаматовдун, Салянованын ошондо ошол көзүбүз жетти. Кандай бизде соттук өкүм чыгарылат. Эгерде мамлекетке таасир көрсөтүп турган депутаттар ушундай өкүм чыгарса, жөнөкөй адам эмне болот? Жөнөкөй адам эмне болот? Ал адвокат алганга да акчасы жок. Ал Бишкекке келип шаардык же жогорку сотко келип катышканга да каражы жок. Адамдардын укугу эмне болот? Себеби мамлекеттин бедели ар бир ата уулдун укугун кандай коргой алат? Ошо менен өлчөнөт да. Россиядан тиги инвалид баланы Америкада бага болгон ата энеси уруп койсо, Россиянын тышкы иштер министри билдирүү жазып атпайбы? Себеби кадыр баркы бар экен да. А биз Кыргызстандын ичинде жүрүп адамдардын укугу болуп атпайбы? Эң негизгиси калыстык жана адилеттүү сот болбойын. Бизде саясий туруктуулук да болбойт, бизде экономикалык өнүгүү да болбойт. Себеби ар бир экономикалык тараптарда, субъекттерде талаш тартыштар болот. Эгерде аякта калыс чечпей, акча бергенин чечип койсо, бизнес да өнүкпөйт да. Бизнестин да түбү, саясаттын да түбү, руханияттын да түбү калыстыкка таянат да. Мына бир канча саналуу күндөрдөн кийин бизге жаңы 2018 жыл келет. Мусулманчылыкта бул жаңы жыл майрам катары эсептелбегени менен биз каныбызга сиңип калган бала кезден ушу жыл жаңырганда Кудайдан тилейбизби, кимден тилейбиз билбейм, жакшылыктарды өзүбүзгө бала кезде бир кыялданууларыбыз менен ушу бир жаңы жылда жаңы өзгөрүү болот деген тилектерди айтып, бир жакшы нерселерди, каалоо тилектерди айтабыз. Сиз дагы ошол кыргыз элине бир эки ооз сөз айтып кетсеңиз. Рахмат. Жаңы жыл бул биздин балалыктын майрамы да. Биздин ата энелердин майрамы. Ошол майрамды бизде балдарыбызга тартуулагыбыз келет. Бул кубаныч тартуулаган ар бир майрам керек. Баарыбыз мусулманбыз, мындан эч ким христиан болуп кетпейт. Бул дүйнө жүзү майрамдаган майрам. Биринчиден биз кыргыз эли бир айыл элбиз да. Бирөө эле бөлүнүп алып өзүнчө бай болуп кете албайт. Же бактылуу болуп кете албайт. Жалпы эл бир айыл элбиз. Баарыбыз бирдикте гана бакыбат, бактылуу, анан бардар болуша алабыз.
эгерде 10 чактал адам өтө байып калгандан бары кедей болсо, элдерде бөлөкчө сезим пайда болот. Ошон үчүн кыргыз элинин өзгөчө улуттук касиети, бул орусча айтып коет го, обостренное чувство справедливости. Биз калыстыкка баш байлаган элбиз. Ошо калыстык болсо экен, бакубатчылык болсо экен, чек аралыгыбыз тынч болсо экен, падышага, мамлекет башкаргандарга Кудай иман берсе экен, элибизге сабырдуулук берсе экен, капааттан сактаса экен, кыргыз элинде не бир сонун баталар бар. Мен ошонун баталарын баарын ар бир кыргызстандык бөбөктөн баштап ак элечек кийген инилерге, аталарга аксакалдуу арнагым келет. Кыргызстанда негизи мен айткым жаман адам жок. Жаман окуялар бар, жаман жагдайлар бар, а мүмкүн жаман мыйзамдар бар. Ошон үчүн баардык мекендештериме келечекте бир бололу, бар бололу, ушул кичинекей мекенибиз мамлекеттүүлүктү бекемдеп, дүйнөдө болбосо да ушул Евразия алкагындагы өнүккөн, татыктуу, бутуна турган, тең ата сүйлөшө ала турган, адамдын кадыры сыйланган, мыйзамды бекем туткан жерде мыйзам, асманда Кудай башкарган бир өлкө болсок деп тилейм. Тилегиңизге чоң рахмат. Сизди дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен бардык жакшылыктарды каалайбыз. Үй бүлөңүздө дайыма тынчтык болсун. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге Жогорку Кеңештин депутаты Иманалиев Кани Капашович келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.